Қазақстандан 27 стартап, Борбордук Азияны кошкондо 50 стартап кирими өрөөнүндө окуп, резидент болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Өлкөнүн санариптик өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча, Alchemist Accelerator программасынын алкагында 10 мыкты долбоор тандалып алынган. Бул 10 жылдан ашык убакыттан бери дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнөн келген ишкерлерге колдоо көрсөтүп келе жаткан уюм. Мунун аркасында аймактын стартаптары баш ууна айынын 12-синен тарта кирими өрөөнүндө башталган 10 жумалык окуу курсуна катыша алышат. Калган 40 ишкер Silicon Valley Residence Program, Hero Training жана Stanford Healthcare Innovation Lab программасына катышат. Бул курстар бир аздан кийин башталат. Белгилей кетсек, бардык программалар Борбор Азиядагы стартаптарды өнүктүрүүгө багытталган. Программа финансируется Всемирным банком. Бул программа Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланат. Стартаптар бекер катыша алышат. Алар бул программанын алкагында бизнесин өнүктүрүүгө акысыз жардам алышат. Эң негизгиси АКШ рыногунда иштеген өз бизнесинин мыкты чеберлеринен үйрөнүшөт. Бул программа Alchemist Accelerator программасынын окуу процесси алда канча интенсивдүү жана кеңири болгону менен айырмаланат. Мисалы, B2B стартаптары менен алектенген ишкерлер ага катыша албайт. Бул программа өзүнүн натыйжалуулугун далилдөөгө жетишти. Мисалы, өткөн жылы Citix компаниясы белгилүү инвестор Тим Дрейперден $1 миллион каражат чогулткан. Бул абдан маанилүү. Компания как Tesla, SpaceX.